Саламатсыңар окуучулар. Силер менен мен Адам жана коом сабагынын мугалими Жусупова Мунара Умаровна. Экрандан жолугушуп жаткандыгыма кубанычтамын. Сабакты баштаардын алдында мен силерди Алим деген бала жөнүндө айтып бергим келип жатат. Алим сабак бүтүп, мектептен келе жатканда алдынан улгайган киши жолукса, жолдун четине ыктап, ага жол берет. Дүкөндөн нан, сүт алып келип, ата-энесине жардам берет. Автобуста же троллейбуста келе жатканда өзүнөн улуу адамдар түшсө, тура калып, орун бошотуп берет. Улуу кишилерге дайыма сиз деп кайрылат. Ал эми достору менен саякатка, экскурсияга бара турган болгондо же болбосо топ ойноого өз убагында келип сөзүнө турат. Ал сабакка дагы кечикпей келүүгө аракет кылат. Мындай баланы ата-энеси, эже-агайлары, курбу-курдаштары адептүү бала деп макташат. Андан сырткары, Алим өзүнүн түпкү сезиминде Кудайдын бар экенине ишенип, атасы менен кошо диний жөрөлгөлөрдү аткарат. Ал бардык диндерде эч кимге жамандык кылбай, муктаждарга жардам берип, адамдык сапаттарды бийик тутуп жашоо керек экендигин жакшы билет. Демек окуучулар, Алим кылган адептик эрежелерди аткаруу анчалык деле оор эмес. Булар силердин деле колуңардан келет. Биз деле аларды кыла алабыз. Ал үчүн өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Ал эми биз кайсы динди тутпайлы, эң негизгиси адептик эрежелерден чыкпаган ыймандуу адам болушубуз керек. Биздин бүгүнкү сабагыбыз дагы адептик баалуулуктар жана дин туурасында болмокчу. Сабагыбыздын темасы коомдун адеп ахлактык баалуулуктары, коомдук турмуштагы дин. Биз бүгүнкү сабакта адептик баалуулуктар, намыс жана абийир, гумандуулук жана адептүүлүк, дин, диндин азыркы кыргыз коомундагы орду деген маселелерге токтолуп, маалыматтарды алып, билимибизди байытууга аракет кылмакчыбыз. Адептик баалуулуктар. Адептүү бол алтыным, элге зыян кылбаган, адептүү бол берекем, адамга жаман кылбаган деп баарыбызды апаларыбыз, жакын адамдарыбыз тилек кылып тарбиялашат. Себеби адептүүлүк адамдын эң эле жогорку сапаты, адамдын көркү. Биз күнүмдүк турмушубузда жакшылык, акыйкатчылык, парз, уяттуулук, ар намыс, туруктуулук деген өңдүү сөздөрдү көп эле колдонобуз, угуп жүрөбүз. Бул түшүнүктөрдүн баары адептик баалуулуктарга кирет. Адамзат өзүнүн миңдеген жылдарга созулган тарыхында коомдук турмушту өнүктүрүү үчүн коомдо жашоонун эрежелерин калыптандырып келген. Мунун натыйжасында коомдун өнүгүшүн камсыз кылган адептик эрежелердин топтому пайда болгон. Адамзаттын тукуму, адам коому адептүүлүктүн натыйжасында гана сакталып, өнүгүп келген. Анткени адамдар байыркы доордо эле өздөрүнүн иш-аракеттеринин жакшы жана жаман жактарын айырмалап, жакшы сапаттарды колдоп, жаман сапаттардан арылууга аракет жасап келишкен. Адептүүлүк адамдын жашоосундагы жана ишмердүүлүгүндөгү адамзатка тиешелүү эрежелер менен талаптардын топтому. Адептүү болуш үчүн жүрүм-турумдун жакшы эрежелерин аткарууга, аны ар бир кылган ишибизде, жашообузда алып жүрүүгө туура келет. Адамзат коомунун өнүгүшүнүн натыйжасында адептик эрежелер да өркүндөп өсө берет. Адептик эрежелер адамдардын жүрүм-туруму, бири-бирине жасаган мамилеси, карым-катнашы жөнүндөгү жалпы эрежелер болуп саналат. Буга сылыктык, сыпайыгерчилик, кичипейилдик, элпектик, улууну урматтоо, кичүүнү узаттоо сыяктуу көптөгөн жакшы сапаттар кирет. Мындай сапаттар элдин байыртадан келе жаткан жакшы үрп-адат, каада-салттарында калыптанып, коомдун өнүгүшүнө жараша өзгөрүп, өркүндөп турат. Адам баласы өмүр бою тарбияланып такшалат. Бирок
Бул тарбиянын негизи балалык, өспүрүм куракта түзүлөт экен. Адам бала кезинен адептүүлүктүн тигил же бул эрежелерине үйрөнүп, адептүү адам катары калыптана баштайт. Сен да жаш кезиңен адептүү болуп өссөң, ата энеңдин, өз мекениңдин азамат уулу же кызы боло аласың. Азыркы мезгилде бүткүл адамзатка тиешелүү адептик эрежелер коомго жана адамга жамандан жакшыны, чындыкты адашуудан, адалды арамдан жана башкаларды ажыратып билүүгө жардам берет. Адептик нормаларга ар-намыс, жакшылык, сүйүү, достук, парз, абийир, чынчылдык, берилгендик, өз ара жардамдашуу, кумандуулук сыяктуу касиеттер кирет. Эми азыр биз намыс жана абийир жөнүндө сүйлөшөлү. Намыс бул адам баласынын эң жогорку сапаты. Бир акылман байлыкты жоготуу, аз жоготуу, намысты жоготуу, көп жоготуу, ал эми абийирди жоготуу, баарын жоготуу деген. Намыс эр жүрөк, кадыр баркын бийик сактаган, ата салттын даңктаган адамдардын сапаты болуп эсептелет. Кыргыз эли эр жүрөк, намыстуу баатырларга бай эл. Канчалаган кан күйгөн согуштарда кыргыз туусун бийик желбиретип туруш үчүн күрөшүшкөн. Илгертеден эле алышкан жоосунун доого жыккан жигиттер улуттун намысын колдон чыгарышкан эмес. Булар жөнүндө тарых сабагынан силер окуйсуңар. Намысты эр жүрөк баатырлар согушта гана коргойт деген түшүнүк туура эмес. Намысты тынчтык мезгилде да коргоого, сактоого болот. Талыкпай эмгектенүү, өз милдетин так аткаруу менен да өлкөнүн, элдин жана өзүңдүн намысыңды коргой аласың. Силер дагы сабагыңарды эң жакшы окуп, мектептеги ар кандай иш-чараларга активдүү катышып, тартиптүү болсоңор, албетте окуган мектебиңердин жана өзүңөрдүн намысыңарды коргогон болосуңар. Азыркы мезгилде да Кыргызстандын намысын коргогондор да ар бир тармактардан чыгып жатканын өтө жагымдуу көрүнүш. Алсак, Кыргызстандын спортчулары эл аралык мелдештерде байгелүү орундарга жетишип, өлкөбүздүн намысын коргоодо. Силер аларды экрандан көрүп турасыңар, Намыс адамдын жүрүм-турумун, жашаган аракеттерин баалай турган маанилүү касиет. Ал эми абийир болсо, абийир адамдын өтө ажайып сезимдеринин бири. Силердин жана башка адамдардын көңүлү тынч, баары жайында болсо, абийири да жарык күйүп, тегиз жарык чачкан шам сыяктуу таза жана тынч болот. Абийир ар намыс менен бирге жүргөн түшүнүк. Айрым адамдар жөнүндө абийирдүү күшү деп айтканын угуп эле жүргөнсүңөр. Мындай адамдар дүйнөдөгү эң сонун адамдар. Алар өздөрү дайыма иш жасоо менен гана чектелбестен адилетсиздикке да каршы күрөшөт. Мына ушундай адамдар кулдукка, эзүүгө, согушка, фашизмге каршы күрөшкө чыгышкан. Мындай адамдардын көбүнүн аты жөнүн жакшы билебиз, жана алар ата мекенди коргоо үчүн өмүрүн аяган эмес. Абийирдүү адамдар калыссыздык орун алып, адамдар мүңкүрөп турганда көз чумуп койбойт. Адилеттүүлүк үчүн жардамга келет. Калыс сөзүн айтып, чындык үчүн туруп берет. Айланабызда мындай адамдар көп болсо, жашообуз жеңил болот. Алсак, улуу ата мекендик согушта немецтик фашизмге каршы күрөшүп, эли жерин, ыйык мекенин сактап калган баатырларыбыздын бири Дайыр Асанов. Ал жаштар менен жолугушууларда фронтто фашизмге каршы согушуп жүргөн кыргыз жигиттери элибизди уятка калтырбайлы, намысты бекем сактайлы деп аракеттенчүбүз дейт. Ушул эскерүүсүн ал көп ирет айтканын укканбыз. Ар намыстуу адамдарды эл барктап, урматтап сыйлайт. Элдин урмат сыйына жаш кезинде эле татыктуу болгондор да көп. Эмгектин аркасы менен талантын өркүндөткөн бийчи Атай Өмүрзаков эл аралык сынактарда көптөгөн элдерди таң калтырып, кыргызстандыктардын аброюн көтөрүп келет. Ар намыска чынчыл, адилет, абийирдүү адам гана жетет. Улуу орус жазуучусу
Достоевский Федор Михайлович бақуат, қуаттуу адамдар эмес, ар намыстуу адамдар күчтүү. Ар намыс абийирден өткөн кыйын күч жок деп баса белгилеген экен. Демек, намысты коргоодо кара күчтөн мурда ар намыс, абийир биринчи орунда турат. Абийир бардык адамдардын дээрине бүткөн аруу, таза сезим. Ал ар бир адамдын акыл эсине, түшүнүгүнө, жүрүм-турум адебине жараша ар түрдүү мүнөздө көрүнүп турат экен. Ал эми кийинки сөздү гумандуулукка берели. Гумандуулук адамдарга гана тиешелүү улуу касиет. Адамдарда байыркы доордон бери кылымдап калыптанган. Мисалы, байыркы Римде маданияттуу адамдарды адамгерчиликтүү, гумандуу деп эсептешип, маданиятсыз адамдарды варварлар деп аташкан. Байыркы Рим чечени Цицерон гумандуулукту адамгерчилик сапаттан бөлүп караган. Ал адамдын өзүн өзү тарбиялап, жогорку маданиятка жетишишин жана адамдын адеп абийирди, ар намысты бийик тутушун гуманизм деп эсептеген. Орто кылымдарда гуманизм дин жана чиркөөгө каршы чыгып, адамдын эркиндиги менен укуктарын коргоого багытталган коомдук кыймылга айланган. Кайра жаралуу доорунда гуманизм гүлдөп өнүгүп, дүйнөлүк маданияттын өзгөчө тармагы болуп калган. Жаңы доордун башында неогуманизм пайда болуп, адамзат баарынан кымбат, баарынан бийик деген ишеним болгон. Адам баласы кайсы бир максатты көздөп дүйнөнү өзгөртөт. Адамдын укугу бузулуп, эркиндиги чектелген мезгилде, адам ыза кордук көрсө, ар намысына зыян келсе, гумандуулук мына ушундай жагдайда күч алып, баш көтөрөт, өз сөзүн айтат, жамандыктын алдын алып, жакшылыкка чакырат. Гумандуулук адамдарды сүйүү жана урматтоо. Гумандуулук кары картаңдарга, жетим жесирлерге, жакыр үй бүлөлөргө, оорулууларга көңүл буруу жана аларды сыйлоо. Азыркы ааламдашуу доорунда гуманизм адам коомундагы жогорку баалуулук катары эсептелет. Аны адамдарды өз ара ынтымакка, достукка, бири-бирин урматтоого, жардамдашууга чакырган идеялары дүйнөдөгү адамзаттын баарына жагат. Гумандуулукка тарбиялануу үй бүлөдөн башталат. Боорукердик сезим гумандуулуктун башаты катары эсептелет. Ошондуктан ата-энеңер жана бир туугандарыңар ооруп калса, аларды колдоого, жардам берүүгө аракет жасагыла. Кары картаңдарга, майыптарга жардам берүү да гумандуулукка жатат. Келгиле, азыр мен силерге тапшырма менен кайрылайын. Бул жерде силер макалдын теңи жазылган, калганын өзүңөр толуктап көргүлө. Бул макалдардын бардыгы бүгүнкү сабагыбызга байланыштуу. Кана экранды карап, ойлонуп көрөбүз, Келгиле, туура жообуна көңүлүңөрдү бурайын. Баарыбыз экранды карайбыз. Эрди намыс өлтүрөт, коёнду камыш өлтүрөт. Абийир тапса баласы, атасына бак конот. Адептүү бала алкыш алат, адепсиз бала каргышка калат. Адеби жок жигит, жүгөнү жок атка окшош. Мына таап алдык, Эми сабагыбыздын экинчи бөлүгү болгон дин. Диндин азыркы кыргыз коомундагы ролу деген бөлүмүнө өтөлү. Дин деген эмне? Дин коомдун руханий турмушунун маанилүү чөйрөсү. Ал моралдык ченемдер менен тыгыз байланышта болуп, адамдардын жакшылык, жамандык жөнүндөгү суроолорго жооп табышына жардам берет. Дин адамдардын табияттан тышкаркы күчтөргө, Кудайдын же кудайлардын бар экендигине негизделген дүйнө таанымы. Диндин түзүлүшүнө диний аң сезим, диний ырым-жырымдар, диний ченемдер жана диний уюмдар кирет. Келгиле, ушулардын ар бирине токтоло кетейин. Диний аң сезим табигаттан тышкары күчтөрдүн бар экендигине таянат. Диний ырым-жырымдарга сыйынуунун түрлөрү, курмандык
чалуулар кирет. Ал эми диний ченемдерге болсо, динчил адамдардын жүрүм турум эрежелерин аныктайт. Мисалы, мусулмандар күнүнө 5 мал намаз окушат, ушул жүрүм турум эрежелерин аныктайт. Ал эми диний уюмдарга болсо, мечиттер, чиркөөлөр, синагогалар, диний конфессиялар кирет. Биздин турмушубузда дин төмөндөгүдөй милдеттерди аткарат. Дүйнө таануу, дин, дүйнөнүн диний түзүлүшүн жана адамдардын бул дүйнөдөгү ордун аныктоого жардам берет. Жөнгө салуу, адамдардын жүрүм турум эрежелерин аныктап, аларды бекем сактоону талап кылат. Дин адамдарга оор абалдан чыгууга, азаптарды, кайгы муңду жеңүүгө жардам берет. Дин адамдардын өз ара байланышына, баарлашуусуна ыңгайлуу шарт түзөт. Дин адамдардын жүрүм турум ченемдерин жөнгө салып, жалпы адамзаттык баалуулуктарды калыптандырат. Бир динди туткан адамдарды бириктирип, алардын ынтымагы бекемдейт. Ошондой эле дин ишенимдерине карата адамдарды бөлүп жарып, аларды кагылыштырышы да мүмкүн. Адамзат өзүнүн чөйрөсүндөгү жандуу жана жансыз нерселердин баарына сыйынган. Байыркы замандагы жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн табигаттан тышкары күчкө ээ болоруна ишенүү, же болбосо жаныбарлар менен өсүмдүктөргө сыйынуу тотемизм деп аталат экен. Ал эми жандуу жана жансыз жаратылыш кубулуштарына, отко, сууга, тоого, шамалга, ташка сыйынуу фетишизм деп аталат. Адамдардын рухунун түбөлүктүүлүгүнө ишенүү анимизм. Адам табигаттан тышкаркы күчкө ээ деген ишенимге берилүү бул магия экен. Алгачкы диний түшүнүктөр бүгүнкү күнгө чейин сакталган. Анын айрым элементтери улуттук жана дүйнөлүк диндерде да кездешет. Улуттук диндер негизинен бир эле этностун ичинде колдонулат. Бир эле улуттун ичинде колдонулат экен да бул диндер. Мисалы, Японияда экрандан көрүп атабыз, Японияда синтоизм, Индияда индуизм, Кытайда болсо Конфуцийдин окуусу дин катары таралган экен. Ал эми дүйнөлүк диндер дүйнө элдерине кеңири тарагандыгы жана адамзаттын жашоосунда өзгөчө мааниге ээ болгондугу менен айырмаланат. Бул диндерге монотеизм, бир кудайга ишенүүчүлүк, ар түрдүү өлкөлөрдүн элдерине тарашы, жер жүзүндө жашаган адамдардын баарынын тең укуктуулугун жарыялоо мүнөздүү. Мына бул диндер экрандан көрүп турасыңар. Буддизм, христиан дини, анан ислам дини. Булардын ичинен дүйнөлүк диндердин алгачкысы катары биздин заманга чейинки 6-кылымда Индияда жаралган буддизм кирет. Аны Будда негиздеген. Бул диндин ыйык китеби Трипитака деп аталат. Бул диндин символу катары Будданын статуясы эсептелет. Дүйнөдө болжол менен 500 миллион адам ушул динге сыйынат. Буддизм адамдардын моралдык тазалыкка чакырып, калп айтпай, баардык жаныбарларга жамандык жасабоого үндөйт. Пайда болуу мезгили боюнча 2-орунда турган дүйнөлүк дин христиан дини. Бул дин биздин замандын 1-кылымынын ортосунда пайда болгон. Аны пайгамбар Иисус Христос негиздеген. Христиан дининин негиздери Жаңы Осуят деген китепте жазылган. Бул диндин башкы символу катары крест эсептелет. Ыйык китеби болсо Библия. Азыркы мезгилде бул динди дүйнөдөгү 2,3 миллиард адам тутат. Христиандар 10 осуятты аткарууга милдеттүү. Алардын ичинен ата-энеңди сыйла, өлтүрбө, калп айтпа, уурдаба өңдүү осуяттары бар. Ислам дүйнөдөгү жаш дин катары эсептелет. Ал 7-кылымдын башында пайда болгон. Анын негиздөөчүсү Мухаммед пайгамбар. Мусулмандар бир Кудай Аллахка ишенет. Ыйык китеби Куран.
исламдын символу жашыл түс менен жарым ай. Азыр дүйнөдөгү 1,5 миллиард адам ислам динин тутат. Ислам адамдарды жакшылыкка, кайрымдуулукка, акыйкатчылыкка, бардык диндерге сабырдуу мамиле жасоого чакырат. Ал эми азыр болсо диндин азыркы Кыргызстандагы орду. Кыргызстан көп улуттуу өлкө. Мында жашаган адамдар да ар түрдүү диндерди тутушат. Кыргызстандын конституциясында Кыргыз Республикасы дин тутпаган светтик өлкө деп жазылган. Биздин өлкөдө расмий мамлекеттик дин жок. Бардык диндер жана диний уюмдар мыйзам алдында тең укуктуу. Баары тең мамлекеттен бөлүнгөн. Бул мамлекет өзүнүн атуулдарынын динге карата мамилесин аныктоосуна киришпейт. Диний уюмдар мамлекеттик органдардын ишине кийлигишпейт дегенди түшүндүрөт да. Кыргызстандын конституциясы ар бир атуулга дин тутуу же тутпоо эркиндигин камсыз кылган. Диндин мамлекеттен бөлүнүшү мамлекет диний уюмдардын ишмердигин көзөмөлдөбөйт дегендики жатпайт. Кыргызстанда экстремисттик маанайдагы диний уюмдардын иштешине жана мындай диндерди тутууга тыюу салынат. Өлкөнүн тынчтыгына, ынтымагына шек келтирген диний уюмдар жөнүндө сөз болуп жатат бул жерде. Эгемендүүлүктүн жылдарында кыргызстандык дин туткан адамдардын саны көбөйдү. Орто кылымдардан бери эле Кыргызстанга тараган ислам дини 19-кылымдын ортосунда орустардын келишими менен кошо келген христиан дининин православие багытында өз ишин жүргүзүүдө. Мындан тышкары дүйнөдөгү башка диндердин уюмдары да иш алып барууда. Азыркы убакта Кыргызстанда дин туткан адамдардын сыйынуучу жайы болгон мечиттердин, чиркөөлөрдүн, сыйынуучу жайлардын саны көбөйдү. Адамзаттык жалпы баалуулуктарга шайкеш келген диний баалуулуктар кайрадан жанданууда. Кыргызстанга кеңири тараган ислам дини менен христиан дининин адамдарды сабырдуулукка, ынтымактуулукка, адал жашоого, ата-энени, улууларды сыйлап, кичүүлөрдү заттоого, ушак сүйлөп, ууру кылбоого, башка бирөөгө жамандык жасабоого чакыруусу мамлекеттин өлкөдө стабилдүүлүктү камсыз кылуу саясатына шайкеш келет. Мамлекет менен диний уюмдардын бири-бирине жасаган аяр мамилеси өлкөдөгү саясий чыңалууга, социалдык кагылышууларга жол бербейт. Ошондуктан Кыргызстанда прогрессивдүү максатты көздөгөн диний уюмдардын диний окуу жайларынын иштешине жол ачылган. Биздин өлкөдө да коомдук аң сезимдин бир түрү катары өнүгүүдө. Келгиле азыр өтүлгөн тема жана берилген маалыматтар боюнча жыйынтык чыгарып алалы. Сабактын жүрүшүндө биз төмөндөгүдөй жыйынтыктарга келдик. Биз өзүбүздүн иш аракеттерибиздин жакшы, жаман жактарын айырмалап, адептик эрежелерди сакташыбыз керек. Ар бирибиз кыргыз элинин намысын коргоп, абийирдүү болушубуз керек. Байыркы Рим ойчулу Цицерон айткандай, биз өзүбүздү өзүбүз тарбиялап, жогорку маданиятка жетишип, адеп абийирди, ар намысты бийик туткан гумандуу бололу. Ар бир адамда динди тутуу же тутпоо эркиндиги бар. Экстремисттик диний уюмдарга кошулууга тыюу салынат. Ушуну менен бүгүнкү сабагымдын аягына келип жетти. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта калгыла.